Самсалы Четинбаев, Атамбаевдин уулу Жээнбеков, Матраимов камалсын дегидей ал эмне сотпу. Назар Ньюс маалымат агенттиги жарандык активист Самсалы Четинбаевди кепке тартып, саясаттагы айрым маселелер боюнча пикир алыштык. Самсалы мырза кечээ Атамбаевдин балдары жана тарапташтары Асылбек Жээнбеков, Райымбек Матраимов камалсын деген ураандар менен 1-май райондук сотунун алдына чыкты. Булар туура эле маселе көтөрүштүбү же аша чаап кетиштиби? Атамбаевдин тарапташтарынын же болбосо уулу Сейит Атамбаевдин түз эле камалсын деп чакырык таштаганы жеткен аша чапкандык. Алар бир беткей Асылбек Жээнбеков, Райымбек Матраимов камалсын дегидей эмне алар сотпу, текшерилсин деп талап кылса да бир аз болсо дагы бирке жарашат эле. Биз жарандар же саясий топтор кандай позицияда болсок да баарын мыйзам чегинде талап кылганды үйрөнүшүбүз керек. Акыркы күндөрү саясат деп эле аша чаап кашадан секиргендер ого бетер көбөйдү. Мындай жосунсуз жорукту токтотушубуз керек. Кечээ өкмөт жазык кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамын жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү пунктту жоюп салууну сунуш кылды. Аны парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети биринчи окууда талкуусуз жактырды. Бул берене кимдир бирөөлөр үчүн атайлап кодекстен алынып жаткан жокпу? Эгер мындай көрүнүш орун алган болсо, анда бул жакшы нерсе эмес. Элдин талап кылганына карабай коррупция менен күрөшүү алгылыктуу деңгээлде жүрбөй жаткан чакта өкмөттүн жазык кодексин өзгөртүү киргизүү аракетин осо иш катары бааланышы керек. Аткезчиликке жол ачпай, тескерисинче ага карата жаза күчөтүлүшү керек. Тагыраагы жаза оорлошу керек, жеңилдеши керек эмес. Өткөн жумада шайлоо босогосун 7% болсун деген мыйзам парламентте каралган. Бүгүн болсо аны 5%га түшүрүүнү сунуштаган мыйзам каралууда. Шайлоо босогосу канча пайыз болсо реалдуу болот? Президент кайсынысын колдойт билбейм, бирок шайлоо босогосу менин жеке пикиримде 5% болгону дурус болмок. Мамлекетибизде болуп жаткан жагымдуу да, жагымсыз да көрүнүштөр шайлоого тикелей көз каранды. Жалаң олигархтар парламентке толуу албасын. Жогорку кеңешке ылдыйкы жана орто катмардын өкүлдөрү да келсин. Көз караштардын, пикирлердин жарышы болсун десек, анда шайлоо эрежелерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Жогорку кеңештин бул чакырылышынын мөөнөтү аяктарына бир нече ай калды. Азыркы депутаттар элдин эсинде эмнеси менен калаарын тизмектеп көрдүк. Быйылкы жылдын октябрь айында кийинки парламенттик шайлоо болот. Аны утурлай Спутник редакциясы парламенттин акырындык менен жыйынтыкталып бара жаткан ишине, андагы өткөн кеткен окуяларга көз чаптыра баштады. Бүгүн артка кылчайып, азыркы парламенттеги кызыктуу, чуулуу, кыскасы тарых барактарында сакталып калчу окуяларды эске салдык. Кыргыз парламентинин тарыхындагы эң жаш спикер. Азыркы төрага Дастан Жумабеков 2017 жылдын 25 октябрында жогорку кеңештин спикер болуп шайланган. Жумабеков 41 жашында өлкөнүн экинчи адамы болуп, жогорку кеңештин тарыхында эң жаш төрагага айланды. Ага чейин бул макам Абдыганы Эркебаевка тиешелүү болчу. Ал ЖКнын мыйзам чыгаруу жыйынын 43 жашында башкарган. Депутат катары добуш бере алган вице-премьер 2017 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 72 беренесине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык депутат Аскар Шадиев биринчи вице-премьер болуп дайындалган. Ал тарыхта алгачкы жолу өкмөт мүчөсү болуп турса дагы депутаттык мандатын сактап калган. Мыйзамга ылайык Шадиевдин бардык пленардык жыйындарда добуш берүүгө укугу бар эле. Индира Жолдубаевага буйруган 105 добуш. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматка дайындоо жана кетирүү боюнча маселени кароо дал ушул парламентке буйруган. Кызыгы депутаттар аны 2015 жылы январь айында башкы прокурорлукка дайындап жатканда 105 добуш менен колдоп берсе, 2018 жылы президенттин башкы прокурор Индира Жолдубаева өзүнө жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү түрдө аткарбай жатат деген пикирине дагы 105 добуш менен макул болгон. Жетекчилер көп алмашты. 5 жыл ичинде бул чакырылыш 3 ирет төрага алмаштырды. Алгач парламентте СДПК фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков башкарып турган. 2016 жылы агасы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп келип төрагалык кызматын тапшырып берген. Андан соң бул орунга келген анын партиялашы фракция лидери Чыныбай Турсунбеков төрагалыкка 1 жылдай кармалып турду. 2017 жылдын октябрь айында Дастан Жумабеков жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Бул аралыкта көпчүлүк фракциялардагы лидерлерин алмаштырууга жетишти. Тагыраагы Өнүгүү прогресс менен Бир болдон башка 4 фракция тең улам жаңы жетекчилүү болуп жатты.
Мисалы атамекенде Өмүрбек Чекебаев соттолгон соң Алмамбет Шыкмаматов, андан кийин Айсулуу Мамашева башкарды. СДПКда Чыныбай Турсунбековдун ордун Иса Өмүркулов, Кыргызстанда Канат Исаевдин ордун Алмаз Батырбеков, Республика Ата журтта Өмүрбек Бабановдун ордун Рустан Казакбаев, кийин Жыргалбек Турускулов ээледи. Дүйнө салган депутаттар. Тилекке каршы бул чакырылышта жоготуулар дагы болбой койгон жок. 2017 жылдын ноябрь айында Республика Ата журт фракциясынын депутаты Улан Чолпонбаев узакка созулган оорудан кийин акка моюн сунду. Андан 2 ай өтпөй 2018 жылы 2-январда Кыргызстан фракциясынын депутаты Жыргалбек Калмаматов каза болду. Ал эми ошол эле жылдын жай айларында Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Нурланбек Кадыкеев жүрөк оорусунан улам Туркиянын ооруканасында көз жумду. Франкфурт жана Майами элита. Казакстандагы доклад. Парламентарийлер 5 жыл ичинде көбүрө тилинен жаңылып, эл арасында күлкүгө калган учурлар болду. Спикердин бир эмес 2 жолку Франкфурт жана Майамисин кыргызстандыктар көпкө чейин унутпайт болуш керек. Андан соң Жумабековдун Казакстанга болгон иш сапарында окуган доклады эл арасында гана эмес, өзүнүн кесиптештери тараптан дагы сынга алынган. Андан тышкары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өз дарегине чимкирик деген сөз уккан эл өкүлдөрү арданып өздөрүн элитабыз деп чыгып, дагы бир ур тепкиге алынганы эсибизде. Кийин ошол эле элитанын автору Кожобек Рыспаев профсоюздар бизди койсуңар деп жатышат деп ызаланган эле. Атамбаев менен Исаковду экс макамынан ажыраткан. 2019 жылдын июнь айында мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевга бир нече айып тагылган соң, аны жогорку кеңеш экс-президент макамынан ажыраткан. Бул үчүн Атамбаевга каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия түзүлгөн. Ага чейин парламент Сапар Исаков башында турган өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп таап, отставкага кетирген. Исаков кызматтан кетип жатканда кийинки өкмөткө Кыргызстандын экономикасын жакшы абалда өткөрүп берип жатканын, эгер алар ушул багыт менен кетсе, профицит жыл сайын 20 миллиард сомду түзүп турарын айткан. Бирок Исаков өкмөт тууралуу конституциялык мыйзамга ылайык парламент анын ишине ишеним көрсөтпөгөндүгү үчүн экс-премьер-министр макамынан ажырап калган. Педофилдерге жеңилдик. 2019 жылдын 1-январында жаңы жазык кодекси ишке кирген. Көп өтпөй эле адистер андагы айрым нормалардын өтө эле гумандашып кеткенин айтып чыгышкан. Мисалы көпчүлүктү педофилдерге карата жазанын жумшарышы кыжырланткан. Кийин журналисттер эл өкүлдөрүнө кайрылганда айрымдары документти окубаган сыяктуу таң калган учурлар болгон. Бирок көпчүлүк депутаттар кодекстер абдан шашылыш түрдө кабыл алынганын моюндаган. Бул маселе боюнча мыйзамды иштеп чыккан адистер жана өкмөт гана эмес, эл өкүлдөрү дагы уят болгонун депутат Эльвира Суравалдиева парламент жыйынында айткан. Кылмыш иштер жана соттолуулар. Парламенттин бул чакырылышында бир топ депутаттын аты чуулуу кылмыш иштеринде аталды. Айрымдары мунун аркасынан мандатынан ажырады. Басымдуу бөлүгү коррупция беренеси менен айыпталгандар. Айрым депутаттардын Крим Төбөл Азиз Байтукаевга Бишкек ТЭСиндеги коррупцияга жана Кой Таштагы окуяга байланыштуу иштер темир тор артына сүйрөгөн. Соттолгон иши кайра кароого жиберилген же кандайдыр бир себептер менен үй камагына чыгарылгандардын арасында Өмүрбек Чекебаев, Аида Салянова, Осмонбек Артыкбаев, Музафар Исаков, Дамирбек Асылбек уулу бар. Ал эми кылмыш иштери козулгон же ага фигурант катары каралган эл өкүлдөрү Акылбек Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Мээрбек Мискинбаев, Егор Чудинов, Зарылбек Рысариев, Ирина Карамышкина, Асель Кодуранова. Өкмөт мүчөсү болуп кетсе дагы депутаттык мандатын сактап калган бир болчу Аскар Шадиев АКШга качып кеткен. Ага жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бөлүм башчысы Арсен Закировдун Шадиев кол койгон катты негизинде 2 миллион сомду кымырып алган факты боюнча кылмыш иши себеп болгон. Шадиевдин үй бүлөсүнүн мүлкү камакка алынган, ал эми өзүн сырттан камоо чечими чыккан. Майыпка кол сунган төрага. Ал ортодо парламентте элдин жүрөгүн жылыткан дагы окуя болду. Төрага Дастан Жумабековдун машыгуу залында таанышып калган майып жигит Улан Бердибаевга кол сунуп, ал тургай коомдук иштер боюнча жардамчы кылып алганы көпчүлүктү кайдыгер калтырган жок. Экөөнүн залдагы машыгуусу тууралуу Спутник редакциясы видео даярдаган эле. Ышкыбоз, тагдырга сынбаган өжөр жигит Жумабековдун көңүлүнө төп келип, жакын адамына айланганын, жашоонун мындай оор сыноосуна кабылган бир топ адамдар үчүн стимул болду деген ишеничтебиз. Белгилей кетсек, бул чакырылыштын мөөнөтү бүтөрүнө бир аз гана убакыт калды. 2020 жылы өтчү парламенттик шайлоонун болжолдуу датасы 4-октябрь. Анын такт белгилөө боюнча чечим 26 июндан 6 июлга чейин кабыл алынат.
Жээнбеков жарандардын мекенине кайтып келүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү маанилүү. Макроэкономикалык туруктуулукту колдоо жана бизнеске бирдей шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды кабыл алуу ЕАЭП экономикасынын ийгилигинин негизи деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 19 майда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынында. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы белгилегендей, бирдиктүү экономикалык биримдикте айкалышкан өнүгүү жана экономикалардын жакындашуусу чоң мааниге ээ болушу керек. Буга байланыштуу ЕАЭПке мүчө болгон мамлекеттердин экономикаларын жана бизнесин колдоонун биргелешкен чараларын кабыл алуу боюнча иштеп, посткризистик өнүгүүнү эске алуу менен активдештирүү сунушталды. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков учурдагы оңой эмес мезгилде биримдиктин башка өлкөдөгү жарандарына колдоо көрсөтүүнүн маанисине да токтолду. Бүгүнкү кырдаалда жарандардын мекенине кайтып келүүсү үчүн жагымдуу транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү маанилүү деп өзгөчө белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. ЖЭЭктин кезектеги жыйыны 19 майда видео конференция режиминде болуп өттү. ЖЭЭктин мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын президенттери жана Армения Республикасынын премьер-министри саналат. ЖЭЭктин жыйынына байкоочу өлкөнүн башчысы катары ошондой эле Молдова Республикасынын президенти катышты.